Саламатсыздарбы? Говори ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз ушул ток-шоу кыйын долбоорунун алкагында 7 облустан келген эжелерибизди, сиңдилерибизди, мен лидермин, мен кыйынмын деген эжелерибизди, сиңдилерибизди чогултуп, ушул саясатта аял затынын болушуна жардам берүү деген максат менен тренинг өткөздүк. Ушул тренингден кийинки бүгүн бизге биздин конокто аялдар демократиялык коомунун мүчөлөрү келип отурат. Биринчи Акматова Гүлжан аялдар демократиялык уюмунун Талас районунун, Талас областынын Кара Буура районунун өкүлү, координатору. Жусупбекова Жыргалбүбү аялдар демократиялык уюмунун Актала боюнча координатору. Жапарова Жеңишгүл Жаңы жол айылдык кеңешинин депутаты, Токтогул району. И ушул Токтогул районундагы аялдар демократиялык уюмунун Токтогул районундагы координатору. Бүгүн эжелер менен абдан актуалдуу, абдан маанилүү теманы эжелер козгоп отурушат. Бул пандемия мигранттарга тийгизген таасири. Эми Гүлжан эже, сиз баштап берсеңиз да, биз Кыргызстанда чындыгында бардык максатыбыз, бардык бир жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы биз мигранттарды артыбызга алып чуркайбыз. Анан ушул пандемияда мигранттардын таасири кандай болду? Негизи ушул мигранттарга болгон көз караш өзгөрүлдүбү? Жакшы жагы билиндиби, жаман жагы билиндиби? Чындыгында кандай таасирин тийгизди деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндөгү эң олуттуу көйгөй бул биздеги миграция. Анан барыңыздар ошо бардыгыбыз эле күбө болдук. Ошо пандемия мезгилинде миграцияда жүрүп аткан биздин жаштар, жарандарыбыз, ошол баарыбыз күбө болуп аткандай, Россиядагы башка чет жерде жүргөн мигранттарыбыз учурунда өзүбүздүн өлкөбүзгө кайтып келе албай абдан кыйналышты да. Анан кийин ошо биздин миграцияда жүрүп аткан жаштарды же болбосо биздин жарандардын ал жакта жүрүп аткан себеби ошо биздин өлкөбүздөгү жумушсуздук. Баары келип ошол жумушсуздуктун аркасында болуп атат да. Анан кийин эгерде бизде ошо ар бир жаранга жумуш орду менен камсыз болуп турса, биздин жаштар канчалаган мыкты жаштарыбыз, адамдарыбыз чет өлкөлөрдө жүрүп атат да. Анан ошол жаштарыбызды, өзүбүздүн жарандарыбызды ушул пандемия учурунда өлкөгө келе албаганы бизди аябай кабатыр кылды да. Канчалаган боюндагы аялдар чет жерде муздак суукта калып атышты, балдары менен калып атышты. Анан ошол көбүнчө эне катары менин жүрөгүмдү аябай катуу оорутtu да. Анан кийин ошо биздеги болуп аткан ошо чет өлкөдөгү Америкада, Турцияда, Россияда чет жерлерде жүргөн ошо биздин канчалаган мыкты билимдүү, эрудированный, мыкты жаштарыбыз ошо чет жерде жүргөнүнө ичин ачышат да. Эгерде биздин ушул мамлекетибизде ошо жаштарды, мыкты жаштарды жумуш менен камсыз болуп турса, булар чет жака барбас эле. Анан кийин алардын бул жерге алып келип, ошол мыкты жарандарыбыз бул жерде иштейин деп эмесе, бизде көбүнчө тааныш билиштик, коррупция, ушундай кырдаалды жан кейиткен учурлар көп болуп атат да. Сиз макулсузбу же балким башкача өзүңүздүн ой көз карашыңыз бар? Мамлекетибизде азыр эми бул пандемия дүйнө жүзүн каптап атпайбы? Анан эми ушул мигранттар биздин өзүбүздүн мамлекетибизде чоң күч болчу.
сыртта иштеп атканда бюджетибизге өз салымдарын кошуп турчу. Эми пандемия убагында анын баарысы келишти. Алдын баарысы келишти дагы туруктуу жумушу жок. Алар азыркы убакта алып келген акчалары түгөндү. Эми кыйналууда. Эми аларга кандай кылып көмөк көрсөтүшүбүз керек? Мен ойлойм, ушу биз Нарын областу боюнча ушу мигранттын балдары деп Нур жол бер коомдук бирикмеси тарабынан эми аздыр көптүр болсо дагы материалдык жардам бердик да, ушу балдарына жок дегенде подарок бердик, гигиенический буюмдарды бердик, мигрант айымдарды ушул жашоосуна изилдөө жүргүзүп атабыз азыркы убакта. Буларды эми кантип кайра чет мамлекетке кетирбештин айласын ойлоп, эми ушундай проектилерге маалымат бердирип атабыз. Ушу катышыңыздар, өз укугуңуздарды пайдаланыңыздар. Алар келишти, жумуш жок. Эмне кылыш керек? Анан эми ушу проектилерде мисалы үчүн эң жөнөкөй, мисалы үчүн эркектерге плотник, кыздарга жанагындай мини цехтер курулса, ушулар калып калат беле деген ой менен атайын аялдар кыймылы түзүлүп атат. Мигранттардын жашоосун азыркы убакта изилдеп жатышат да. Ошо Нарын областы боюнча ушундай иш жүргүзүп атабыз да. Анан эми бул мигранттар биздин айылда эми мамлекетибизде жумуш болсо, чын эле калып калса, булар дагы абдан билимдүү, өлкөбүз үчүн салым кошкон граждандар, айымдар дегендей ушундай жакшы иштерди жүргүзөт болуш керек деп ойлойм да. Биздин мигрант балдарыбыз, кыздарыбыз ушул пандемия учурунда баягы биринчи волна деп атпайбызбы, ошондо көбүнчөсү бул жака келген болуп жатат да, азыр келишти. Эми алар келгенде жумуш жок. Тапкан бирке акчасы түгөндү. Алар абдан азыр кыйналуунун үстүндө туруп атышат. Мисалы үчүн да, анан эми ошолорго жашоосу кичине дагы өзгөрүп, кичине улап кетиш үчүн, алар кайра кетип калбаш үчүн бир кандайдыр бир өз укуктарын коргой турган боюнча маалыматтар берип, жанагындай кыймыл түзүлүп атат да. Биздин Нарын областы боюнча аялдар кыймылы түзүлүп атат. Өзүбүз пандемия барып группа түзүп койдук, кандай маалымат алып туруш үчүн алардын жашоосуна ушундай. Кээ бир айтып атышат, пособие бизге чектелбей атат, ана мына дегендейчи. Анан биз да тиешелүү тармактарга кайрылып атабыз да. Чынында бул сиздер бир уюмдун өкүлдөрү болуп атпайсызбы? Эми Нарын областында азыр айтып кетти, чындыгында жакшы бул жөрөлгө экен, анткени биздин өзгөчө айымдарга, миграцияда жүргөн айымдарга бул жардам берүү бул биздин милдет. Анткени чындыгында мамлекет биз бир болсо эле ошо мигранттарды карап калабыз. Экономикабыз да ошол мигранттардан көз каранды болуп атат. Мурда бюджетте акча жок. Ошол мигранттардан келген поток дагы токтолду. Азыр эми ошону бардыгыбыз билип, жон терибиз менен сезип турган убакыт болуп атпайбы? Эми ошол мамлекеттин тагдыры ушундай кыйын болуп аткан учурда биздин мамлекет ушул биздин мигранттардын тагдырын ойлоп бир жардам, жөлөк болгон учурлар болуп атабы? Нарында сиздердин ушул уюмдун аркасында жакшы экен, сиз жактарда кандай бул? Айтпасак да баарыбызга маалым болсо керек, бул Кыргызстан мамлекетинде ички жана тышкы миграция абдан күч болгонда. Эмне үчүн дегенде, багы өздөрүнүн жакшы жашоосун улантыш үчүн, үй бүлө багыш үчүн дегендей. Эмне үчүн ошо миграция агылып жатат? Мен ойлойм да, өзүбүздүн мамлекетте өндүрүш ишкана мындай жакшы болгондо мүмкүн ал жака кетпейт болчу. Анан пандемиянын таасири бир жагынан оң жана терс жактарын берип жатат деп айта алам да, жеке оюмда. Себеп дегенде, биринчи оң жагынан көз карашым багы канчалаган көз жаштар болуп жаткан, ата бала мээримине, бала эн ата мээримине дегенде ушундай нерселер орун алганда, экинчи терс жагы болсо, ушу
ички экономикабыз тартыш болгондуктан жалаң гана ушу тышкы миграция менен тышкы тапкан майда кирешеси менен мындайча айтканда үй бүлө жан багып келишкен да. Пандемия башталды, бул нерсе аксап мындай токтоп калды да. Көптөгөн жарандарыбыз мына азыркы учурга чейин келе албай тоскоолдуктарга учурап жатышат. Анан өзүбүздүн районубузда көптөгөн сиз айткандай ушу өздөрү мигрант болуп жүрсө дагы районго ар кандай дары дармектер боюнча кийим кече жардамдар келип жатат. Кор эмес активист айымдар тарабынан жанагындай жетим жесир үй бүлөлөргө, айыл өкмөт тарабынан, райондук администрация, мэрия тарабынан көптөгөн жумуштар жасалып жатат. Анан дагы бир өзүмдүн оюмду айта кетсем, бул пандемия адамдын руханий жактан дагы мындай кандай десем бир немеге тарбиялап койду да. Себеп дегенде бай менен кедей, ач менен ток дегендей адамдардын мындай эмесин жүзүн ачты да. Жашоонун кандай жашаш керек, кандай кадамдарды кылышып багы бири-бирибизге болгон сыйлоону дегеле багы буга чейин бизде акча табыш керек, бийлик, кызмат мындай ушундай этаптар менен жашап келгенбиз да. Анан менин өзүм жеке көз карашымда адамдык сапат, адамдар жашоодо бүгүн конок, эртең жомокпуз деген сөздүн бир маанисин түшүнүп калдык да. Бирок тилекке каршы чындыгында пандемия учурунда бизге мигранттар аябай жардам берди. Мамлекет жардам берген жок, эми биз муну айтышыбыз керек. Бардыгы билип турат. Бирок азыр эми мамлекет органдарынын бардыгы жок, биз жардам бердик дейт, бирок бул болгон жок. Эми чындыгында бул жомок, эгерде алар кылды десечи. Биз мигранттар жардам берди. Көбүнчөсү мигранттар жардам берди. Анан кечээ бизге жардам берсе, бүгүн биз мигранттарга жардам беришибиз абзел. Анан кечээ мына окуя болду, ушул октябрдын башында биз азыр аябай чоң уран менен чуркап жүрүп атабыз. Бул жаштар биздин келечегибиз, жаштар келсин, ырдаптатабыз, келатат жаштар, келатат депчи. Анан эртең менен күнүгө жаңылыктарды окуйбуз. Биринчи 10 жаңылык бул баягы туура жаңылык. Ким кайсыл жерге барып жумушка орноду. Чоң жумуш болобу, кичинекей жумуш болобу, ар бир жерде жумушка орногон кишилердин фамилиялары чыгып атат. Эми сиздер бир ошол карап турсак эле, анан кийин айтат, тигинин өкүл атасы экен, тигинин өкүл баласы экен, анан тигинин досу экен, анан мунун классташы экен дейт. Анан ал баягы Бакиевдин кишиси болчу, ошол кезде иштеп кеткен. Анан бирөөсү айтат, бул ишканадан куулуп кеткен, азыр кайра келип отуруп алды. 5 жыл мурун бул коррупционер деп кууп отуруп, түрмөгө отуруп, кайра келип азыр аябай сонун киши болуп калды да. Анан менин бир аябай сиздер айтып атасыздар, жерлерде биз жардам берип атабыз депчи. Биз азыр факт менен сүйлөгөндө аябай жакшы көрөбүз го. Бир факт барбы чындыгында, бир мигранттар келип, бир мигрантка бир кызмат берилди. Мен айтпайм мамлекеттин биринчи орундарына депчи. Эми мигранттардын келген көп тажрыйбалуу мигранттарыбыз бар. Ошончо чет өлкөдө жашап, окуп, жүрүп, ушунча акчаны таап, биз айтпайбыз да, баягы строительстводо эле, стройкада иштеп жүрүп, таптын жок бизде деген чындыгында жакшы кызматтарда. Ошол бир өзүнүн тармагында жакшынакай болуп иштеп, билимдүү, сабаттуу мигранттарыбыз көп. Эми чындыгында балким Бишкектин өзүндө билбесек дагы аймактарда ушундай жардам барбы? Бир мигрантка бир жумуш бердик деген факт айта аласыздарбы? Жок, мен андайды айта албайм. Анткени андай фактыга мен өзүм учураган нерсени көргөн жерим жок. Анан ошо кейиштүүсү биздин мигранттарды өзүбүз колдой албаганыбыз болуп атпайбы? Баягы алардан алчу акча каражаттарын өзүбүзгө сиңирип аттык, бирок ошолорду колдоп, ошолорго жардам берип, ошолордун үнүн угуп бир ошо келечектүү бир жакшы бир кызмат ээси кылып, же болбосо бир орчундуу бир тармактын жетектей турган кылып
ошо кызмат орундарына эме жардам бербегени бул өкүнүчтүү да. Эми азыр бийликте турган Мекенчил партиясы. Мекенчил партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясында көбүнчөсү бул мигранттардын сторонники деп коебузго, ошол мигранттар ушул эки партияны жактап келишкен да. Анан эми мен жаман дебейин, жакшы дебейин, чындыгында эми бул факт болбосо бул өкүнүчтүү да. Ошол сиздердин бул депутаттарсыздар. Ошол айылдагы. Анан сиздерге ыйгарым укугуңар эми бул андай жок, бирок ушундай маселе көтөрүлүп, мигранттардын бир көйгөйүн чечели деген маселе көтөрүлүп жаттыбы? Мен өзүм эми область боюнча айтпасам да Ак Дала району боюнча айтайынчы. Мисалы үчүн ошондой билимдүү жаштар келди. Анан сиздер айткандай бирөө тайкеси мындай бюджеттик мекемелерде ушундайларды кабыл алып, аларга орун жок. Анан бир чети ал бир. Анан экинчиден пенсия куракты бир чектөө кылып койсо. Азыр мисалы үчүн Ак Дала районунда 18 мекеме башчылары болсо, ошону калп айтпайм бир 50% пенсияга чыккан адамдар отурушат. Эгерде ошолор пенсиясы убагын жакшы көтөрүлүп, пенсиясы нормальный болсо, алар ошол жерге иштегенге муктаж беле, мисалы. Жакшы пенсия. Анан ошого жаштар иштейт эле да. Ошого жаштар иштейт эле, жана мигранттар иштейт эле. Билимдүү мигранттарды аныктап, мисалы үчүн көтөрүп чыкса, ошол жаштар барат эле да. Анан ушу мен ойлойм да, ушу пенсиянын курагын бир чектеп мынча жашка чейин 68 болуп атабызыр. Анда ар ким берек кылса. Анан ошондой кетсе, ушундай болот беле дейм да. Жаштар. Мыйзамга тийиштүү маселени көтөрүп атасыз. Эми депутат экениңиз сразу билинип атат да. Чындыгында азыр баягы мыйзамда пенсияга убакыт келгенден кийин сөзсүз түрдө уже пенсияга кетишиң керек, иштебешиң керек деген норма жок болуп атпайбы? Жок болуп атат. Анан демек ушул чектеп пенсияга чыккандан кийин иштебешиң керек деген норма болуш керек. Пенсия бир нормальный болсо, мисалы үчүн жакшы эмеде болсо, билимдүүлөрүбүз деле билимсизибиз деле 3000 сомдон жогору чыгып атышпайбы, ошону бир пенсиясын жогорулатып койсо, өздөрү деле чыга албай калат эле да. Эми бүгүн пенсияны жогорулатып коеюн деген баягы бул жок, эми мындай жөн мигранттар үчүн жумуш болот беле деген ойдо айтканда. Бул бир выход деп атасыз да? Бир жагы да, бир тармагы. Так азыр айылда жаштарыбыз, билимдүү жаштарыбыз да жумуш жок жүрүп атат. Мигранттар эмес, өзүбүздүн билим алып келген балдарыбыз жумушсуз. Жумуш жок. Эми негизи ички мигрант да аябай көп бизде. Айылда айтпайсызбы, чындыгында билимдүү жаштарыбыз бар, жумуш жок деп. Эми ушун бир 10 жыл, 20 жыл мурун айылдагы жаштын бардыгы эле көчүп шаарга келди эле. Азыр ушул көрүнүштөр кандай? Сиз ушул жаш биздин азыркы өкүл болуп атпайсызбы? Кандай деп ойлойсуз? Көрүнүш өзүңүз айткандай баягы эле жумушсуздук да. Ушунун негизинде келип эле дагы деле агылып эле ички миграция жана тышкы миграция күч алууда. Мен ойлойм ушу өз региондордо, республикада жанагындай сапаттуу ишканалар курулуп, мамлекетибиз, эл башкарган ажоолорубуз, өкмөт жакшы бийлик, жакшы реформа жүргүзгөндө мүмкүн мындай жаштар чет жакка агылбайт болчу да. Өз жеринде бакыт таап, өз элинде мындай жакшы өзүнүн жашоосун улантмак да. Анан учурда бизде деле региондордо биринчи сурооңузга токтолуп кетейин. Мигранттардын багы жумуш боюнча реформасы карала элек. Бирок мен ойлойм, алардын арасында абдан билимдүү, илимдүү, багы өзүнүн жумушун так билген бардык тармактагы сферадагы адистер бар. Жаштарбы, орто муунбу, ар кайсы муундардан. Анда мен ойлойм, алдыңкы аралыкта
мамлекет башчыбызды тандап алсак, андан дагы ойлойм, багы буга чейин билесиздер да, канча жылдар бою баягы оозу кыйшык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деген принцип менен жашаганбыз. Бирок мен бери ушу азыраак убакыттан бери бул нерседен бир аз тайдым да, себеби мындан кийин дайыма баягы таза, өз билимине ишенген, мындай жакшы жаштар, илимдүү жаш эле болбостон билимдүү инсандар келип иш алып барат деген ойдомун да. Иш алып барат деген ойдосуз же ошо максат? Менин жеке көз карашым ушундай болот деген бир кыялдарым болуп жатат да. Мурунку эле мен улабастан бир жаңылануу, өзгөрүү нерселерди күтүп жатам да. Өзгөрүү негизи эми биз эми кыялданып, максаттанып өзгөрүү болсун деп туралы, бирок азыркы учурда билимдүү, сабаттуу жаштарыбыз деги эле жалпы сабаттуу, билимдүү адамдарыбыз үйдө эле же көчөдө эле калып, мен кыймын деп кыйкырып келген кишилер бирок кызмат алып калып атат го. Ошол эң өкүнүчтүү да биздин Кыргызстан үчүн. Анткени ошо элдерде азыр аң сезим таптакыр эле башкача болуп калды да, башка нукка бурулуп бараткандай. Ошо ким эле кыйкыргандар эле, ким эле кыйкырып элди топтогондор эле ошо бийликке жулунуп эле мен барсам деп ошол тармакты алып кете алабы? Ошол ишти жүргүзө алабы? Ошол эл менен ошол алака түзө алабы? Муну ойлогондор аз болуп атат да. Анан кийин көбүнчө эле баягы билимсиздик болуп атат да бунун баарычы. Анан азыр биз мигранттар десе эле көбүнчөсүнүн тилекке каршы жараша ою бул мигранттар, демек бул баягы стройкада иштеп жүргөн кишилер, сабатсыз кишилер деген ой болуп атат да. Буга оюңуз кандай? Чындыгында эле мен бардыгы эле сабатсыз деп айтылган неме сөзгө кошула албайм. Анткени иммигранттардын ошо көпчүлүгү мыкты адистер болуп атпайбы? Анан баягы стройкага кеткен жаштарды мен туура түшүнөм. Баягы үй бүлөдөгү акча каражаты тартыштыгы болуп, анан ошо биздин жаштар баягы карып калган ата энесин же болбосо үйлөнгөн балдар өздөрүнүн балдарын багыш үчүн айласыздыктан ошол мигрант болуп атат да. Менин оюмда. Мигранттарды мындай сабатсыз дегенде мен алыспын да. Мына мигрант айымдар менен иш жүргүзүп атабыз деп атпайсызбы? Алар сүйлөсө, мисалы үчүн Түркияда иштегендер түркчө билишет, Россияда иштегендер орусча билишет. Өз ойлорун эркин тарс монтип жооп беришип. Алар мисалы үчүн биздин Кыргызстанга келсе, мына ошондой жакшы нерселерди аялдар лидерликти көрсөткөн, мындай мен көрүп алып таң калдым. Мындай тарбиясы кандайдыр бир окшош аялдар болот экен да. Алар жер катмак, мамлекетибизге чоң салым кошпак. Эгерде жумуш болуп турса, аларды биз кармап калсак, жакшы нерселер болот келечегибизге. Чоң рахмат. Анда биздин убактыбыз дагы келип калды. Бүгүнкү биздин сиздердин көтөргөн тема бул абдан актуалдуу. Сиздерге чоң рахмат. Биздин эшигибиз ачык, келип туруңуздар. Ушундай биздин жерлерде аябай жакшынакай сулуу, акылдуу айымдарыбыз, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болуп келгени бул бизди абдан кубантат. Ошондуктан мен абдан кубанычтуумун. Ушул 3 күн тренингди биз баягы 3 жыл чогуу жүргөндөй эле болуп калдык. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат биздин студияга келгениңиздерге. Урматтуу Говори ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз студияда пандемия мигранттарга болгон таасири деген теманы талкууладык. Görüşкөнчө саламатта болуңуздар.